bu eskeri Melis dostumuz boyunca жақсы кеш өткізіп жатады. Аселге сөздің başında разышылық білдірем. Melis, мен аябай көп жылдан бері білем да, ең жақын достарым бірелем. 79 жылдан бері білчілік шақыртты күндерінде дағы үзіліп кетерді дағы шо больницаға барып, шо жерде тұрдым. Тұрмышты аябай сүйчү да, өмірді де сүйчү. Анан Аселді да аябай сүйді да, маға бір жолы келіп, мен білесіңер де, тұрмышпен ажырашып. Анан шол бір топ бош жүріп қалып, андан кейін шол бір күн айтады, ай мен сүйдім депчі. Анткени ал Мелистин içinde suyu, ömürge olgan suyu, adamga olgan suyu, kesipke olgan suyu, mamleketibizge olgan suyu, alamga olgan suyu ardayım kaldı, akırı men ошону менен жүрдү. Чыңгыз Айтматовдун сөзү бар, адам болуш күн сайын адам болуш өтө кыйын депчи. Баягы Будданын айткан сөзү бар, адам болуш өзү кыйын депчи. Өзү кыйын да, аябай. Бирок Melis ошону көтөрө алды. Акка моюн сунган адам деле ойготпосо, каза болууга өлүп калган адам деле калганын баарын ойгото алчу да. Саясатчы менен дагы, жөнөкөй адам менен дагы бирдей сүйлөчү. Бейбитчилик партиясын түздү, билесиңер. Кимдин оюна келет? Бейбитчилердин партиясы деп түзүп алып, билеген Кыргыз драм театрга чыгып алып, аны ошол жерден бийликке, мына мен Бейбитчилер партиясын түздүм, оңол болсоңор барып силердин бийлигиңерди алам деп. Ушундай ичи толгон, күйгөн адам эле. Экинчи бир жери бул журналистикада кандай жаңылыктарды жазып жүрсө, саясатка келгенде дагы парламентке иштеди, чогуу отурдук. Эртең менен чыгып, микрофонду алат дагы, болгон жаңылыкты айтып коет. Кечке ошол менен талашып жатып калабыз. Баягы катуу оппозиция болуп жүргөндө. Маалыматты ушунчалык тандап билчиле, талдачыле, алчыле, анан ошону жеткире алчыле. Ичине эч нерсе каталчу эмес. Азыр уктубу? Азыр барып айтчы. Мен эми кичине эстеп кеттим, азыр отуруп мына жанарда сүйлөгөндөчү. Ошол Асаба гезити мына жерден кууп чыкты бийлик офисинен. Мына бу жерде Сабыр отурат. Дагы кимдерди көрө албай жатам. Жылдызды көрүп калдым. Мына Жылдыз отурат, аскер болсо аскер билишет. Андан кийин Навсопромго барды. Анан бир күн барып калсам айт, Темир мени кор кылбай өзүнүн жанын алып келчи деди. Ошондо жанагы Киевская Манаса көчөсүндөгү мен турган офиске ошол жерге алып келдик. Ошо 10 жылдай ошол жерде отурду. Күн сайын эртең менен жолугабыз. Мен анда бизнес элем. Куугунтукка да калдым. Баягы Мелисти оппозиция жүргөндө ошол каржылайт экен депчи. Бирок жана айткандай саясатчылардын баары ошол жерге келчү. Чокчулой Баатыр деген рубрика бар болчу. Ким эртең жумуштан кетет, кайра жумушка турат депчи. Жаспай эле койчу деп, сенде маалымат бар экен, жаспай эле койчу деп келчи да, ушунчалык күчтүү болчу да. Эми сөзүмдү аяктап атып бир окуясын айтып берейин. Оппозицияда жүрөм. Биз дагы анан кийин катуу оппозицияда жүрөбүз. Анан бир күн айтып калдым, мен тоого чыкчу эле достор мененчи. Ай, ушул Темир сен тоого чыгасың, мен дагы барчы дейт да, биз жана летниктерге барчыбыз да. Ай, сен жарабайсың, баса албайсың. Жок, мен басам деп спортко чыкты болчу да. Анан эрдинсти алып алайынчы деп, анан кийин эрдинсти алып, мен достор менен алып алдым, анан биз тоого кеттик. Бир атты алып койгонбуз, ошого куржундун баарын илип коюп, анан жөө басып баратабыз. Анан бир туюк деген жер бар. Ошол ашып барып, анан ичине чөсүп, биягынын баары зоо, ушул сокулуктун башында турган туюк деген жер.
асказоо, анан ошол жерден булак чыгат, суунун астынан, жердин астынан. Анан ошол жерге баратканда анан кийин жана ашууну чыгарда баш айлана баштады. Анан айтты, мен сага айтпадым десе, жок, мен чыдайм. Анан болбой биз атка отургузуп койдук, коржондарды өзүбүзгө алып. Кызыгы эмне, анан келгенде палатка тиктик да, анан эркеледи да, анан кийин, ай, мен жаман болуп атам. Ай, Темир, билип кой, апай сиз мен күчтүүмүн. Эгер кетип калса эртең Темир алып барып өлтүрдү деп айтат. Сен мени бутумду шала деп, анан балдардын баары бутумду шалап арак менен сүрүп, ысык жанагы капкара чайник бар, койчулардын от жаккан. Ичи аппак, сырты капкара да, түтүн болуп калат да. Ушундай менен чай берип, анан кийин эртеси келгенче каткыртып келди да. Мен сени сынадым, чыдайсың же чыдаган жоксуңбу депчи. Мына ушундай жакшы күндөрдү биз өткөздүк. Бүгүнкү мына отурган жаштардын баары тең. Чын айтканда китепте бар. Анан Эрнестти да айтып кетпесек болбойт. Ушу Эрнест дагы жанында жүрүп, анык бир тууганы болчу, чын бир тууганы болчу да. Экөөнүн мүнөзү таптакыр башка, асман менен жердей. Эрнест көп ойлонгон, аз сүйлөгөн, терең жазган жигит эле, анын дагы мына бүгүн арбага оодарылып болуш керек. Жаткан жерлер жай болсун. Рахмат сиздерге.